малина тигүү боюнча дагы арыктайгы эле кастырасыздар, ушундай эле тарттырасыздар. Арык тарткан акушка деп коебу, ошонусу менен тарттырасыздар дагы. Малинанын 70 сантиметрден аралыгын таштап кете бересиздер. Мындай эмеңиз менен, мераңиз менен 4 кадам, ушундай 4 кадам кылсаңыздар, 3 тапан кылсаңыздар 70 сантиметр чыгат экен. Ошентип эле кете бересиздер дагы. Анан жаныбызга ушундай болгон кичинекей кепка алып аласыз. Чтобы 2 жагын полный таштайсыз ичине. Таштаганда ушундай болуп калат да. Ушул сыяктуу таштайсыздар. Бул жактын баардыгын ошентип тигебиз. Бул бара-бара мындай дөң болуп турганы менен, мындай комочкалар турбайбы, булар бара-бара түздөлүп калат өзү элечи. Ушундай түп-түз болуп калат, майдаланып калат топурактары. Муну жазда буюрса бир жагы эле бир 8 жолу чабабыз. 8 жолу чапкандан кийин анан могу комочок болгонун баары тең жогот да, комоктордун баары. Ушинтип тигип коесуздар дагы жазда көрүшөсүздөр. Муну сугарбайсыздар отургузгандан кийин, ушул бойдон калат, суу куйбайсыздар. Азыркы маалда эгер отургузсаңыздар, ноябрда отургузсаңар, ушул суу куйбай эле ушул бойдон эле жазга чейин калтырасыздар. Өзү кар жаашы менен, жамгырдын эмеси менен өзү эле малина сугарылып калат. Эгер октябрь менен сентябрда отургузсаңар, анда суу куюп калыңыздар, анткени ал убакта кичине жамгыр азыраак жаайт, анан кургагыраак болуп калат да түптөрү. Азыр болсо мына түптөрү өзүңүздөр көрүп атасыздар, ным болуп турат. Көрүнүп атат, ошондой эле ошо ным боюнча эле отургузасыздар, ушул бойдон нымдуулугу кар жаагыча туруп турат да. Эгер сентябрь менен октябрда отургуза турган болсоңор, бул нымдуулугу жетпей калат ноябрга чейин. Ошол себептен ноябрдын башында же ортосунда же аяктарында отургузсаңыздар сонун болот да, буюрса результаты. Былтыр биз эрте отургузуп коюптурбуз, ошол себептен суу куйганбыз. Быйыл ошонун ошибкабызды кайталабайлы деп, быйыл ушу ноябрдын ортолорунда отургузуп атабыз. Ушинтип отургузуп буюрса бир жылдык малинаны быйыл көргөнсүздөр, кандай берип атканын. Так эле ошондой малина, ошондой сорт, ошондой көчөтү быйыл дагы отургузуп атабыз. Эми жылы буюрса ушул огороддон сиздерге түшүмүн көргөзүп көрөбүз. Биз менен болуңуздар.